Уулum, zaman çataşıp, kıyın өлкөлөр туш-туштан кызып эл жерибиз тарып бараткан чакта бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымагыбызды бекемдейли. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Кыргыз жаш балдар, мына бүгүн чогулганыбыздын себеби Кытайлыктарды чекит коелу деп чогулдук баарыбыз. Чоңдорго кайрылып, чоңдордун эчтеке действиясы жок. Карагылачы, 700 000 Кытай, кыргыз чет өлкөдө малай болуп жүрөт. Калганыбыз баякта малайбыз, байкелер. Ошолорду бир карайлы, жаштарды карайлы, биз өттүк, байкелер. Бул жашоого бир келебиз, байкелер. Ошону түз карап, түз четели, провокация калтырбайлы, мушташпайлы. Баарыбыз кыргыз экенбиз маякта, башкалар жок экен, байкелер. Баарыбыз кыргызбыз, байкелер. Баяк бир кыргыздын жери, кыргыз атабыз, ата бабаларыбыз калтырып кеткен, байкелер. Биз алакандайбыз. Мына Казакстанда 45 область, Казакстанда, Россияда 74 область бар, байкелер. Ошолордун баарын кармап, содержать этип атат, биздикилер, байкелер. Мына могун баары жумуш жок. Баары жумуш жок, байке. Айылдарга кирели. Мына байкелер, мен статистиканы алып көрдүм. Тиги ген боюнча байке 1,5 миң лицензия сатылып кетиптир. Россия 1,5 миң лицензия сатылып кеттир Кытайларга, байкелер. Ошолорду да карайлы, байкелер. Биздин кен байлыктарыбыз өзүбүзгө момундай жетет, байкелер. Туура чечели. Мен кайрылат элем Кыргыз Республикасынын президентине, муфтиге, анан камчы байкебизге кайрылат элем. Жарыкчылык өмүргө кимдер келип кетпеген, жаркыраган аламга кимдери таазим этпеген. Иллюстрация болуш керек, эскилер кетиш керек, жаңылар келиш керек. Могу мерди дагы жаштарды коюш керек ордуна. Эл чечип, эл сүйлөсүн да биякта. Ошого кайрылабыз мына биздин каныбызга Садыр Жапаров. Эл чечсин, эл сүйлөсүн, өзү дагы айткан. Иллюстрация обязательно. Жаңылануу, кесиптүү адамдар келсин, Бишкек шаарынан. Кесиптүү адамдар келсин, улуттук жыйын болсун, эл сүйлөп, эл чечсин. Ошоктон акылдуу балдар, жаш балдар бар баарыбызда. Баарыбызда Кыргызстанда көп жаш балдар. Кара жанды кыйнамай, бул дүйнөнүн байлыгын эй жалгыз эле балчу бар, маңса үчүн эл журтунда. Ушу Кыргызстандын эли ушу жакшылык жашоо бүт баары кыйналбасын деп келгенбиз. Мояктан деген ушу жаш балдар эле келип, жаш балдар алды, ушуяктуу жаш балдар эме ушу акыйкат чындык келсин деп алган. Ушу жаш балдарды ушу азыр тарап кетип калган жок аларчы. 7 дубан бүт баары чогулду. Ошол 7 дубан ушуларды бүт баары тазалайлы деп келген. Тазалансын, жакшы жашоо келсин депчи. Анан кайра эле башка бирдемке болуп атат, биз түшүнбөй атабыз өзүбүз эмне болуп атканынчы. Азыр ошону туура жагынан чечип, туура жагынан неметип бериле, бияктан да мына Садыр байкени да Алакталамдан алып келип коюп тур. Аны деле макул. Эми ошону деген бүт баарыңар биримдик болуп, жакшылыктын эмесине чечип алалы да Кыргызстан элинин, ушу Кыргызстан элинен чечкиле. Өзүңөрдүн неме пайдаңарга чече бербейчи. Ошол жактан креслолоруңарды алмаштырып кайра эметип атасыңар. Биз моякта деген чыгып алып, эч кимге делечи чыгып алып бүт баарына көрүнүп, тиге оружие бололу деген ой жок биздинчи. Бая 7 апрель мекен шейттерди көргөнбүз. Биякта деген бүт грамотный балдар отурат азыр. Бүт баары ошол жактан деген бизден барып мародерство кылып, бирөөнү бар сабап жарып берет. Ошондо деген ак үйдү тазалап, моякты баш эле жоготуп таштайлы дегенде балдар алып калыптыр, коюп. Эми жөнөк болчу, тийбей эле болчу деп. Анан ошол жактагылар провокаторлор өрттөбөйдү ак үйдү, айтып атасыңар. Анан көп нерсени эме депутаттар өзүңөрдүн оюңарга эле чыгара бербегиле, элди ойлогула. Ошону айтат элем да, ошо самый главныйчы. Анан могу статусту берип, ушу жаракат алган балдарды карап койгула. Элин кадырын басынганда билерсиң, эй качырганда билерсиң. Адал ниет ак жүрөк, алсыздарга шым дүйнө,
жан дүйнөсү бош калган надандарга куру дүйнө. Биз ошол жакка чыкканыбыздын себеби бизди деген ошол биздин ажообуз болгон Сооронбай Шарипович биздин кыргыз элди артка сүйрөп, бизди кыргыз элди болушунча сазга матырганда эл ошого чыдабай, биз деген ошол жакта жалгыз эле биз болгон жокпуз. Ошол жакта 20 миңден ашуун киши чыкты. Ошол жакта мына биз Кудай Тааланын буйругу ушундай экен, биз алдыда жүрүп ушинтип жаракат алдык да. Ошого Сооронбай Шарипович, сиздин биз ушул жаракат алган балдар, только эле жаракат алган балдар эмес, кыргыз эли сиздин экс президент деген наам алганыңызга биз каршыбыз. Сиз эмне үчүн 5 жыл толук иштебей туруп, сизге эл каршы чыгып атса, сизге экс президент деген наамды берип туруп, сиз жанагыл жакта жатасыз. Резиденцияда жатасыз өзүңүздүн үй бүлөңүз менен. Сиз керек болсо деген ошол өзүңүздүн үй бүлөңүз аркылуу өзүңөрдүн жакындарыңар кландык неме кылып экенсиңер да бул жакта. Ошентип туруп кыргыз элин болушунча сазга матырып туруп, ана президент деген наам алышыңарга могул жакта отурган балдар каршыбыз. Биз сиздин ошол макамыңарды алдырып, силерди жоопкерчиликке тартылышыңарга биз аягына чейин турабыз. Биз ушинтип эле монтип жаракат алган менен токтоп калбайбыз. Мынакей могул жакта отургандардын баарысы айтып атат. Баарысы ошол менин сөзүмө макул болуп атышат. Биринчи көздөрүн алдырса, экинчи көзүбүз бар деп атат. Башыбызды сайганбыз биз ошого. Кыргыз элибиздин келечеги оңолуш үчүн биз ушуга чейин чыдап жашап келдик. Биз мындан ары чыдабайбыз. Мындан аркы биздин келечегибиз оңолуш үчүн, биздин жаштардын келечеги оңолуш үчүн биз ошол жакка чыкканбыз. Тарыхты канатын алган, улут болуп сакталган, урпактарынын мурасына калган, улуу сөздөн кеп салган. Байыртан экен үчүн күйгөн Эрманастын улубуз, байырлан. Аяктар кыргызстар, бүт жерде кыргызстар, малайбыз, кулбуз, миграциядабыз, светофордун астында, мечиттердин астында, базарлардын астында. Ошолорду ойлонуп туруп, бир конкрет тыйынчыкка келели байкелер. Бирөөнүн лямкасын тартпайлы. Мен лично Кыргыздын тукум үчүн, келечеги үчүн лямка тарткан башымды койгом жерге. Эркек сиңер белгиле байкелер. Кыргыз эли кең пейилден, кереметтүү жерден, ырыс береке берген мекени. Өргүндөй бир кылымдарга, акалбагы асманга тийип, ала тоодой бийик. Өргүндөй бир кылымдарга, ынтымак болсо биз жеңебиз барын, ыйманыңды сакта.